Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мен атым Темирлан. Мен Кара Судан жаңарык айылынын кулуну болобуз. Мен эч кандай кылмыштуу топтун мүчөсү эмесмин. Мен кыргыздын намустуу патриот жигиттеринин биримин деп эсептейм өзүмдү. Бул жерде соц тармактарга тараган Турсунбай ата магазининин ээси менен блогер Бауыржандын өздөрүнүн өз ара келишпестиктери бар экен. Мен интернеттен ошо соц тармактардан көрүп бардым. Айтайын дегеним, жаштар ар дайым биримдикте болойлу, ынтымакта болойлу, кызыл кандуулукку алдырбагыла. Бул жерде жанагындай улуттар аралык кагылышуулар болбосун. Укук коргоо органында иштеген кызматкерлер да бул туурасында мыйзам чегинде иш алып барып жатышат. Бармаган орозоңуздар кабыл болсун. Yok, şuraya köşkü sağda kalıyor. Мыначы Бұл деле ошондо кирип чыгып. айтып койгон мен. Өлтүрүп коем, түшүндүңбү? Мага хозяина да айтып кой, менин номеримди жаз сен. 773 9 61 06 Темирлан. Өлтүрүп коем, айтып койгон хозяина, уктуңбу? Ким аты? Аты ким? Эң ошо Атын билбесең эмне сатып чыгып отурасың? ошо Акмал деген адам ишке алган да мени. Ким ошо Акмел каяктан? Мен азыр ол каякта бул жерде жок да. Акмелиң айтып койгон мага чалсың, уктуңбу? Өлтүрүп, биле, көтүнө бутылканы тыгып коем. Түшүндүңбү? Айтып койгон сен. Охранник чакыр давай. Чал. Охранник, салам алейкум. Ким бул жердин хозяйыны? Билбесеңиз эмне иште атасыз бу жерде? Билбей эле иште атасыз. Ким аркылуу ишке билбейсиз? Кайсы айыл? Ким бул хозяйыныз? Билесизби? Кече эмне тополоңдун жерде? Билем, кыргыздар андай мындай деп. Кыргыз ким экенин көрсөтүп коемби мен? Мен көрдüm videodan. Videodan gördüm ben. Sürüp sürüyorsun çıkıp yakandığım dedi. Yok, hayır. Buraya nesi geldi? Türkiye bir tarttı, başka tarttı. Öldürüp mına jeri örtөйүрөм. Мага похуй камалып кетсем дагы. Мен камалсам кыргыз үчүн камалам. Айтып койгула, хорошо? Түшүндүңбү сен? Мен ушунча кыргыз үчүн камалып кете берем. Камалса бир кыргыз камалат, өлсө бир кыргыз өлөт. Түшүндүңбү? Братишка. Акчага көт түйгөн болсо айтып кой, мага чалсын. Мен общение кылам. Любой жерде, любой адам менен общение кылам. Сен азыр чал хозяйына, чакыр. Не дейсің? Ушоптун деп. Мага сүйлөп атасың? Мен бүлөт. Ага, уруш болгон болсо эмне кыласың? А? Уруш болгон болсо эмне кыласың? Хозяйыма түшүндүрүп айтып коем, түшүндүңбү? Мага сөз чалсын. Түшүндүңбү? Көрсөтүп коем эле кыргыз кандай экенин. Түшүнүңүз аксакал. Ответственный чакырып койсузбу? Менеджерби, сатуучу кимдир бирөөнү чакырып койсоңуз. Атыңыз ким? Атыңыз ким сиздин? А? Камалдин. Камалдин байке. Чакырып коюңуз бирөө жарым. Могу жерде просроченларды айтып коюң, замечание кылып коюң. Колуңузду алсаңыз, руками не трогать. Сен тартпайлы болуң. Тартам мен. Я имею право. Ушу экинчи жолу болду. Үчүнчүсүндө до конца турам мен. Эки съемкада, если дагы мыйзам чегинде чара көрүлбөй турган болсо, анда эми мыйзам чегинде катуу чара көрүлөт. Мен сизге айтып атам, охранник болуш дейсизби? Чакырыңыз. Могу жерде ким сатуучу? Ушул жерде олтурам мен. Колуңузду алсаңыз дейм, провокация кылбай. Мен провокацияма жүрсөм, Колуңузду алсаңыз дейм.
Эмнеси тура эмес болду сага? Чакырыңыз, кимдир бирөөнү чакырсаңыз. Эмнесин көрөсүң? Тура турат нормально баары. Эмнеси нормальный? Мен сизге айтамын азыр, провокация кылбай. Ответственный ким ал жерде? Менеджер барбы? Сатуучу барбы? Чакырбайсызбы? Мен айтайын, замечание кылайын. Ким? Салам алейкум. Ким, сизби? Бул магазинде 2 жолу съемка болгондо. 2 жолу тең беспредел болгондо ушул жердечи. И азыр да мынакей сотрудник колу менен тарткылап жулкулдатып атат. Неужели потребителге ушундай отношение болот? Ким, чакырбайсызбы? Азыр эми келет экен. Жана чыгып турат. Колуңузду алсаңыз дейм. Колуңузду алың, провокация кылбай. Мага вообще колду тийгизгенге укуңуз жок, акылыңыз жок. Колуңузду алың дейм. Чыгып турбай, мен ушул жерде болом. Чакырың. Келе. Ушул жерде tutуп. Эмнеси тура эмес болду сага? Просроченный. Түшүнүп атасызбы? Просроченный азыр 102 чакырат, наряд турат. Экинчи камера сыртта тартып турат. Беспределдин кереги жок. Нараарак туруңуз. Мага дистанция соблюдать этип, алсыраак туруңуз. Колуңуз мага тийгизбеңиз. Өзүң праваңды жатасың. Колуңузду тийгизбеңиз мага. Я имею право 8 4 статья негизинде я имею право в общественном месте снимать, фиксировать и замечание кылганга. Телефонуңду алып коюшсуң. Жок, ала албайм мен. Нараарак туруңуз дейм. Жүр, бал. Колуңузду алың дейм, мен сиз провокация кылбай. Колуңузду алсаңыз, Түртүмө урунбасаң. колуңузду алың дейм, мен провокация кылбай. Мен сизге тийише элекмин. Каяка жүрөм мен? Ушул жерге чакырың. Ким чакырам мен? Чакырың, ким мен турам го. просрочныйды анда. Мен турам. Mo просрочный ким жооп берет? А? Неужели мына просрочный сатасыңар? А? Кандай акыңар бар силердин сатканга? 27.04.2019 бүттүр. Бүгүн 6 май. А мыналардыкы уже 5 майга чейин мына 20 күн, 13 апрель 2019 чыккан экен. 20 күн срок годности. Уже просрочный бүгүн 6 болду, 5-не чейин. Эмне үчүн витринада турат булар? Вы на каком основании витринада просрочный товарлар сатасыңар? Элди травить этип. Эч ким турат сен жок. Сага травить эткен болсо сен келип жебей го. А башкаларычы? Башкаларычы? Жалып болгон жок сенден башка. Башкаларычы дейм. Сенден башка жалып жок. Ким кана? Качан болсо мына экранга чыга алып жатсың. Конечно, бул 3-чү жолу болот. Еще как болот 3-чү жолу. Эми мен до конца турам. Жоопкерчиликтүү ким бар магазин ээсин чакыргыла. Келет азыр. Могу жерден чыкпайм мен. Оне чыгып. Магазинден кууп чыгарганга не имеете? Это уголовный дело болот. Эртеңки кылмыш иш козголот Наоборот, үстүңүзгө. сен- Заявление жазсаңыз. Нараарак туруп, мен сизге тийишип аткан жокмун. Колуңуз менен вообще трогать нельзя меня. Жүр оне чыгып. Дистанция каяка чыгам Келет мен? анан кет. Жок, мен ушул жерде мына по факту мына витрина, мына продукциялар эмне үчүн просрочный болуп витринада турган? А мен ушул биринчи съемкада дал ушул жерден бир сетка корзинка просрочный албадым беле. Экинчи съемкада дагы магазинге киргизбей кипиш поднимать эткенсиңер. Турсунбай ата магазини. Эмне ушунча силер особыйсыңарбы? Же Эч ким асыл болуп көрүнгөн жок сага. анан эмне анан кийин дагы кипиш кылып атасыз? Эмне колуңуз менен тарткылап жулкулдатып атасыз? Сен кел нормально телефонуңду алып коюп, жакшыраак сүйлөшпөйсүң. Мен сүйлөшө албайм без телефон. Понимаете, эл көрсүн. Силердин лицоңорду, магазиниңерди просрочно полный көрсүн. Мен до конца турам, бул жумуштун башталышы. Түшүндүңүзбү? Бул башталышы, бул чекеси. Нормально болсоң, Кандай нормально болот? Мына ушу просрочныйды элге саткан. Элге мен кыйын эмесмин. Мен эл үчүн, Кыргыз Республикасынын кыргыз элим үчүн, кыргызстандыктар үчүн, жалпы мусулман бир туугандарым үчүн, бир тууган мусулмандар коопсуздугу үчүн. Конечно, көп сүйлөйт да. Конечно, көп сүйлөйт. азыраак сүйлөсөң, Эмне силер жашооңо кыйыныраак жакшы болот. ушунчалык корольсуңарбы? А? Коомдук жайда магазинде просрочный сатып. А? Силерге ушунчалык акча важныйбы? Канча болот мына акчасын эсептеңиз, мен сизге төлөйм азыр. Канча болот? Мен именно ошо продавец келсин, могуларды просрочный акчасын эсептесин, мен на принцип акчасын төлөп алып кетем. Мага кыргыз целый Кыргыз Республикасынын мыйзам уруксат берген. Мага эч кандай лицензия керек эмес. Сен кандай текшериш акың бар? Я имею право. Алып келсең бар. 102 келет азыр. Сиз чакырың, сиз охрана. Могу жерде сатуучуну чакырың, спокойно, без кипиш. Ондой провокация кылган кереги жок. И вообще-то вы не имеете права. Элди травить эткенге, ондай просрочный. Уже 3-чү съемка. Неужели силерге сабак болбойт? А? Неужели силерге урок болбойт? Гилт деген ушунча